A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Биз түш жору боюнча кийинки видеобузду дагы тартабыз. Биздин бир көрөрманыбыздан суроо келген экен, катарынан 2 түш көргөн экен. Ошол 2 түштү жоруп бересизби деп бизге жөнөткөн экен. Мына ошону биз китептен карап, Ибн Сирин рахматуллахи алейхидин китебинен ушул китептен карап, кыргызчага которуп, ошонун түшүнүн жообун таап, сиздерге видео кылып айтып берип жаткан кезибиз. Урматтуу достор, бир кичине жарнамалык мүнөттөргө кезек берсеңиздер, эгерде сиздер орус тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар же англис тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, бизде англис тили жана орус тили китептери дагы бар. Буларды алып сонун ыкма менен үйрөнсөңүздөр болот. Орус тили 4 бөлүктөн турат. Биринчиси бул өткөн чак, учур чак, келер чак, совершенный вид, несовершенный вид. Кепилдик берип айтам, бул китепте сиздер билбеген көптөгөн темалар бар. Ал эми экинчи китеп, экинчи бөлүгү болсо, бул орус тилиндеги падеждерди үйрөтөт, сөздөрдүн окончанияларын үйрөтөт. Кандай окончания койсо кандай болот. Жана ошондой эле татал сүйлөмдөр дагы бар. Үчүнчү китеп болсо, достор, үчүнчү китеп бул сөз байлыкты үйрөтөт. Словарный запас деп коет. Орусча мына ошол сөздөрдү, биздин сөз байлыгыбызды байытуу жолдорун үйрөтөт. Бул көбүнчөсү разговорный, сүйлөшүү, баарлашуу темалары көп бул темада. Жана ошондой эле 4-түнчү бөлүгү фонетика, бул кичинекей эле китеп. Бул фонетика сиздерге орус тилиндеги сөздөрдүн окулушун үйрөтөт. Ал эми англис тили китебине кезек берсек, англис тили китеби болсо, бул сиздерге англис тилиндеги сөздөрдүн окулуштарын дагы үйрөтөт, фонетикасы дагы бар, жана ошондой эле грамматикасы дагы бар. Англис тили болгону бир эле китеп, бирок ичинде 2 тема бар, фонетика жана грамматикасы бар, урматтуу достор. Эгерде китеп алууну кааласаңыздар, экрандагы телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. 709 28 75 71 709 28 75 71. Көрөрманыбыз мынтип суроо берген экен, өзүнүн түшүн калтырган экен. Бизге түшүмдө Илбирс менин түшүмдө Илбирс менин коргонумда жүрүптүр. Таш менен урсам да болбой эле мага карап ылтынып келе жатыптыр. Кийин алдымда жатып калды аппак Илбирс дейт. Бул түштө 2 нерсенин карама каршылыгы бар. Бул түштө 2 нерсенин карама каршылыгы бар. Илбирстин өзү жырткыч. Бул жамандыктын белгиси. Илбирстин өзү жырткыч, жакшылап көңүл буруңуздар. Бул жамандыктын белгиси. Ал эми өңү ак болгону бул жакшылыктын белгиси. Түштөгү Илбирс ислам түш жоруусу боюнча бузуку ичине кек сактаган, өч алууну каалаган, сырын сыртка чыгарбаган кыянатчыл адамды билдирет. Көңүл буруңуздар. Түштөгү Илбирс ислам түш жоруусу боюнча бузуку ичине кек сактаган, өч алууну каалаган, сырын сыртка чыгарбаган кыянатчыл адамды билдирет. Эми же болбосом ошондой эле сырын сыртка чыгарбаган дедик го, кээде ачык деле душманды билдирет. Кастыгын жашырбаган адамды деле билдирет. Илбирс жолборс арыстан. Анан ургачы арыстан деп коебу, эмне деп коет? Ошол төртөөсү кыскасы Илбирс, жолборс, арыстан. Анан арыстандын ургачысы дагы, бул дагы ушул Илбирс сыяктуу чечмеленет, жоорулат. Бузуку ичине кек сактаган, өч алууну каалаган, сырын сыртка чыгарбаган кыянатчыл адамды билдирет. Же болбосом кастыгын жашырбаган адамды деле билдирет. Ачык душман адамды билдирет кыскасы. Көрө албас, ичи тар адамды билдирет да. Эми ак өң адилеттүүлүктү айгинелейт. Бул көрөрманыбыз айтпадыбы?
өңү ак болчу деп атат. Ак өң адилеттүүлүктү айгинелейт. Ошондой эле Илбирстин сиздин алдыңызда жатып калышы, бул кишинин алдында жатып калышы, сиз аны жеңип аларыңызды жана Алла сизди ошол душмандын жамандыгынан сактай турганын, коргой турганын туюнтат. Демек, Илбирс душман болчу, бул Илбирс ага чуркап келди. Бирок чуркап келип жатканда эмне болуп калды? Анын алдында жатып калды, жыгылып калды. Демек, Кудай Таалам бул кишини ошол душмандын жамандыгынан сактайт, коргойт иншалла. Дагы бир жолу айтам, урматтуу достор, түш бул өкүм эмес, болгону бир белги. Эми эгерде ушундай жаман түш көрө турган болсоңуздар, кээде душман боло турган болсо, колуңуздардан келсе кичине бир Алланын ыраазычылыгы үчүн садака берип кое турган болсоңуздар, бул садакалар ушундай жаман нерселерден сактайт. Садака тозок отунан дагы сактайт дейт коз. Тозок отунан сактап аткандан кийин албетте мындай душмандын жамандыгынан дагы Кудай Таалам садаканын жардамы менен, садака аркылуу бизди сактайт иншалла. Эми экинчи түшүн, бул экинчи түшүн дагы айтып атат. Түшүмдө сары кара тооктор 15 жумуртка чыгарыптыр. Шаркыратманын жанында ак сары жумурткалар дейт. Тооктор шаркыратманын жанында 15 жумурткасы бар экен дейт. 15 бүтүн жумурткасы бар экен. Булар эмнени билдирет деп атат. Бул бир тууганыбыз эки түш көргөн да. Бирөөсүн кичине бир аз алдыңыраак көргөн, экинчисин кийин көргөн. Бул өзү кичине бир аз чоңураак иштерди алып барган киши. Эми бул тооктун бул тоок бул жерде тоок бул пайдалуу мал мүлктү билдирет. Жумурткалар бул ырыскыны билдирет. Тооктун жумурткалары бул ырыскыны билдирет, бул жакшылыктын белгиси. Ал эми ошол жерде суу агып атканы бул тазалыктын, адалдыктын белгиси. Кудай буйрса, иншалла бул киши бир долбоор алып чыга турган экен. Ошол долбоору иншалла жакшылык жагына чечилет деп биз ошентип жоорудук. Себеби ал жерде шаркыратма бар экен, жумуртка ырыскыны билдирет. Ал эми суу боло турган болсо, бул тазалыктын белгиси. Ошол келе турган, таба турган акчасы иншалла адалдан болот деп үмүт кылабыз жана ушуга жакшы жака жооруйбуз. Кудай Таалам бардыгыбызды жаман нерселерден сактасын. Демек, ток этер жери, кымбаттуу мусулман бир туугандар, түшүндө Илбирс көрсө, жолборс көрсө, арыстан көрсө же арыстандын ургачысын көрө турган болсо, ушул төртөөсү бирдей ичинде жамандык катып жүргөн, кекчил, өч алам деп жүргөн душман адамды, кастыгы бар адамды билдирет экен. Ал эми Илбирстин ак өңдө болушу бул адилеттүүлүктүн, жакшылыктын белгиси. Бунун алдына келип жатып калышы Кудай Таалам ошол адамды, түш көргөн адамды анын жамандыгынан сактай тургандыгын билгизет деп биз китептин жардамы менен жоорудук иншалла. Кудай Таалам эгерде биз ушундай кандайдыр бир ката кетирген болсок, Кудай Таалам биздин күнөөбүздү кечирсин жана дайыма бизди ушул туура жол менен, дин менен жашаганды насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, урматтуу мусулман бир туугандар.